Эки достун чөнтөктөрүндөгү акчалардын суммасы айырмасынан 2 эсе чоң. Биринчи достун чөнтөгүндө x болсун, экинчи достун чөнтөгүндө y болсун. Анда алардын суммасы дейт айырмасынан 2 эсе чоң. Анда айырмасын 2 эселеп койсок, суммасына барабар болуп калат экен. Эми эгерде бирөөсү экинчисине 250 сом берсе, анда алардын акчалары тең болуп калат дейт. Биринчиси 250 сом берсин, экинчиси ошондо чөнтөгүнө кошуп койсун. Мындай жазуу келип чыгып атат. И бизде система. Биринчисини кашаларды ачып чыксак, x плюс y барабар 2x минус 2y. Экинчиде 250'дү оң жакка алып өтөбүз. Анда x барабар y плюс 500 болуп калат экен. Биринчини өзгөртүп эме кылайлы, жазайлы. X'ти оң жакта, y'ти сол жакта топтойлу. Анда y плюс 2y болуп дагы 2x минус x болуп калат экен. Ошондо 3y барабар 1 гана x. Эми карасак, бул жерде x барабар 3y жана x барабар y плюс 500. Ошо эки жазууну бири-бирине барабар деп жазсак, бир өзгөрмөлүү теңдеме. Ошол жерден y таап койсок болот экен. 3y минус y барабар 500. 2y бул жерде 500 жана экинчи достун чөнтөгүндө 500 бөлүү 2 250 сом болот экен. Анда биринчи достун чөнтөгүндө y плюс 500 250 плюс 500 750 сом. Бизден эмнени сурап жатат? Бизден сурап атат. Экөө баардыгы канча? Экөө суммасын кошсо канча болот дейт. Анда 750 биринчи чөнтөк плюс экинчи чөнтөк 250 барабар 1000 сом. Эми биз бирөөнүн чөнтөгүнө кызыкпай, өзүбүз чөнтөктү эсептеп жүрө берели.